Мамлекет башчы Садыр Жапаров Бишкек шаар сотунун судьясы Назгүл Ильязованы кызматынан убактылуу четтетүү тууралуу жарлыгын чыгарды. Бул судья УКМК тарабынан $5000 пара алууга шек саналып кармалган. Аны менен Чогуу Ленин райондук сотунун судьясы Нурлан Кенжебаев да пара алууга шек саналып жаткан. Атайын кызмат Кенжебаев $2000 пара алууга шектелип, ага жакын досу жардам бергенин билдирген. Көбүнесе тартип жазасына тартканда бул судьялардын жүрүм турумуна байланыштуу. Ал эми кылмыш жоопкерчилигине тартканда бул негизинен судьялардын баягы мыйзамда чечимдерди кабыл алганда одоно мыйзам бузууларга жол берген. Же болбосо өзүңүздөр көп болгондой пара алуу менен кармалган судьялар дагы болуп атат. Бул ушул фактылардын өзүнүн бар эле сот системасында коррупция бар экендигин айгинелейт. Пара алууга шектелген аталган эки судьяны тең кылмыш жоопкерчилигине тартууга соттор кеңеши уруксаат берди. Өткөн айдын соңунда Ысык Көлдүн Тоң райондук сотунун мурдагы судьясы Ниматтылла Каримбековду кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушу колдоо тапкан. Ушуну менен 3 судья кылмыш жоопкерчилигине тартылуу алдында турат. Бул окуяларга байланыштуу жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков 2 жолу эскертүү бергем деп комментарий берди. Бирок арасында көздөрү тумандап, карапайым элдин чөнтөгүнө кол салып, дүнүйөгө көзүн арткан ыплас соттор да жок эмес. Ошондуктан мындай соттордун жоопкерчиликтерин күчөтүп, тез аранын ичинде арылышыбыз керек. Судьялардын ишине нааразычылык же жоопко тартуу талабы. Бишкектин четиндеги селекция айылынын тургунун мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактагандан кийин күчөгөн. Зөөкүргө пробациялык мөөнөт берген сот Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токтомаматов экени белгилүү болуп, ага карата кызматтан бошотуу жазасы сунушталган. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы көп учурда эскертүү же сөгүш берүү, айрым учурда иштен бошотуу жазаларын колдонот. Судьянын үстүнө албетте мен өзүм жеке тартиптик комиссияларга бир канча жолу арызданып атабыз. Бирок жыйынтыктары ошол жакшы чыкпай келген. Эми барсаңыз баягы мындай деген сөз бар да, карга карганын көзүн чукпайт дейт. Мен аны деле түшүнүп турам. Анан кийин бизге жоопторду келип калат. Сиздин арызыңыз каралып чыгып, негизсиз, далилсиз жүйөлөрүңүз далилдемегенине байланыштуу четке кагылды деген жооптор бар. Аны биз ичибизден сезип турабыз, бирок баягы эми алардын чечими акыркы болгондон кийин биз азаптан албай калып атабыз да. Ошондой эле соттор кеңеши 6 судьяны жоопко тартууга макулдук берген эмес. Башкы прокуратуранын Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Кубанычбек Касымбековду жана төраганын милдетин аткаруучу Элмира Барктабасованы жоопкерчиликке тартуу сунушу колдоо тапкан жок. Ошондой эле бир катар жарандардан 4 судьяны жоопко тартуу өтүнүчтөрү келип түшкөн, бирок канааттандырылган жок. Маалыматта аталган судьяларды жоопкерчиликке тартуу сунуштарынын себептери жазылган эмес. Баягы иш жүзүндөгү жагдайлар бири-бирине туура келбейт. Анткени элдин арасында баарыбыз билебиз, ошо соттордун ишмердүүлүгүнө наразы болгон элдердин саны көп, аз эмес. Ал эми расмий маалыматтарда өзүңүз айткандай бир жылда мындай аз сандагы эле соттордун жоопкерчиликке тартылышы бул баягы биздин коомдогу, мамлекеттеги расмий маалымат менен элдин арасындагы иш жүзүндөгү жагдайлардын бири-бирине туура келбей жатат да. Кыргызстанда сот системасы коомчулукта эң көп сын айтылган тармактардын бири. Судьялардын жоопкерчилиги тууралуу маселе каралганы менен аларга карата өкүм кандай аткарылганы көбүнчө коомчулукка белгисиз бойдон калат. Президент баягы соттор менен жолукканда ушул мындай насаат иретинде айтып жатат, бирок ал бир жумадан кийин кайра эле эстен чыгып калат судьялардынчы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде баягы тийиштүү ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип, соттордун шарттарын эле эмес иштөө, алардын жоопкерчилигин да күчөтүү зарыл. Жогорку сот тараткан маалыматка ылайык 1 жыл ичинде 28 судьяга каршы сунуш түшкөн. Алардын ичинен 3 судья мөөнөтүнөн мурда бошотулган, 5 судьяга алдын ала эскертүү, 3 судьяга эскертүү берилген. Ал эми 6 судья боюнча сунуштар кайтарылган, 2 судья боюнча баш тартылган. Жогорку сот муну сотторду тартипке чакыруу аракети катары түшүндүрдү. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.